жүргүзгөнгө жетишип атабыз да бүгүнкү күндө. Бул салыктардын өлчөмү көп болгондугуна байланыштуу же салык төлөөчүлөрдүн да саны өстүбү? Ошондо кошумчалай кетсеңиз. Негизи эгерде карап көрсөңүздөр бүгүнкү күндө бир дагы салыктык ставкасы чоңойгон жок да. Ошол эле мурункудай кайта наоборот көп жеңилдиктер болуп кетти. Бирок ошого карабай салык кызматы бул топтоп атат. Бунун баардыгы албетте биздин элибиздин салыктык культурасы өскөндүгү, бунун баардыгы негизи салыкчылардын мындай түнүгүн иштегендиги үчүн деп айтсам жаңылышпайм. Почему? Потому что аябай көп мээнет болду. Бунун баардыгын ушул цифрлардын артында чоң мээнет турат да. Бул жерде мына былтыркы жылы өзүңүздөр билесиздер, эгерде салыштырып кетсек, контролдук кассалык машиналарды мурундары 21 жылга чейин эгерде бизде бир 13-14 миң контролдук кассалык машиналар болсо, бүгүнкү күндө уже бизде 56 миң контролдук кассалык машиналар, бул үч эсе көп. И ошонун бүгүнкү күндө жыйынтыгы өзүңүздөр көрүп атасыздар, салыктык өлчөмдөр аябай эле бийиктеп кетип атат. Ушунун баардыгы мен ойлойм бул предел эмес. Бунун баардыгын биз ойлоп атабыз да. Быйылкы жылы кабинет министров бизге 20 миң ККМ да сатып алгыла деп акча каражат бөлүштү. Ошонун баарын буюрса алып элге таратып алсак, дагы бир өзүнчө бир рост болот деп туруп ишенип кетти. Ошо негизи сиз өзүңүз айтып кеттиңиз, былтыркы жылга салыштырмалуу чоң көрсөткүч депчи. Негизи айырмачылыгы эмнеде болуп атат? Ошону дагы кенен айтып кетсеңиз. Айырмачылык бул эми мурункуларга караганда биз бүгүнкү күндө цифровизациянын бүт бардык тармактарын цифровизацияга киргизип атабыз да. Бул биринчиден бул кассовый аппарат, экинчиден мына өзүңүздөр билесиздер, 21 жылы, 22 жылы митингтерден башыбыз чыккан жок, бирок ушунун баардыгынын жыйынтыгы мына көрүп атасыздар да. Бул баардыгы, мисалы, былтыркы эле жылды алсак, былтыркы эле жылы биз 156% темп роста менен чогулталдык да акчаны. А быйылкы жылы биз уже ошол эле 140% менен кетип атабыз. Бунун баардыгы ушул жыйынтык эң эле биринчи бул контролдук кассалык машиналар. Эгерде мисалга келтирип кетсем, товар таможнядан кирди, ушул таможнядан киргенден кийин бул кассовый аппаратка жеткичекти складтарга кирет. Ошол үчүн биз быйылкы жылы электрондук транспорттун накладнойлорду бүт цифровизация жагына киргиздик. Эмне себептен? Бул сооданын эрежеси боюнча негизи товардык транспорттун накладной бар болчу. Биз болгону бүгүнкү күндө ушунун баардыгын электрондук форматка өткөздүк. Бүгүнкү күндө бир да ишкер кагаз түрүндө колдонбой, и ошонун баардыгын мындайча айтканда уюлдук телефонунан эле байкап көрүп, бүт баардыгын көрүп койсо болот да. Ошонун баардыгын мисалы таможнядан кирди, электрондук коштомолор менен магазинге жетти. Магазинден бир гана ушул обороттон чыгара турган жол бул кассовый аппарат. Ошол менен чыгарганыбыздан кийин бүт кирген товардын чыгышы ошондон кийин гана бүттү. Бүт мындайча айтканда бардык мындай текшерүүлөрдөн өттү деп айтсак болот. Мына ошон үчүн электрондук транспорттун накладнойлорду киргизип атабыз. Бүгүнкү күндө мындай уже кирип бүттүк десек болот, себептен уже ишкерлердин баардыгы бунун баардыгын уже колдонушуп атат. Колдонуп туруп бүгүнкү күндө биз ушул ишкерлерибизге ыңгайлаштыруу жолдорун гана кылып атабыз да. Негизинен электрондук транспорттун накладнойлорду буну жанагы оптом иштеген ишкерлерге гана керек да. Кичинекей соода түйүндөрдө отургандарга бул электрондук транспорттун накладной кереги жок. Ошондуктан буга магазин, дүкөндөрдүн ээлери камсанып эле отурушса болот. Ошо айрым ишкерлер ушу ККМ боюнча аябай нааразычылыктарын билдирет да. Негизи бул кандай иш алып барып атат, жеке ишкерлерге кандай түшүндүрүү иштерин жүрүп
жүргүзүп атасыздар. Ошондо кошумчалап кетсеңиз. Эми бул негизи ККМге наразы болуп атат деген бул бир аз туура эмес. Себептенде бүт дүйнө боюнча ушул контролдук кассалык машиналарды колдонушат да. Дүйнө боюнча колдонгондо анан бизге Кыргызстанга келгенде эле анан бул оор келет же бул кыйын экен деген бир аз андай мен үчүн аябай эле өкүндүргөн бир маселе болуп атат да. Себептенде кантип эле дүйнө боюнча колдонушуп ушул башка ыкма жок. Бир гана ушул бир ыкма контролдук кассалык машиналар менен иштеп, ушуларды биздин жарандарга берип, биздин бүт закондорубуздан ошого байланган. Себептенде эгерде сиз бир жерден бир товарды алсаңыз, эртеси келип мен сенден алдым десеңиз, ал киши сразу сизге айтат, кассовый чегиңизди көргөзөсүзбү? Эгерде кассовый чегиңиз жок болсо, анда ал айтат, анда сиз бизден албапсыз деп туруп, сиз чыгарып койгонго укугу бар. Негизи ошо сиз айтып калгандай, ошо чек канча күнгө чейин жарыктуу болот? Ошол бул негизи пока сизде сакталып турганда, канча сактасаңыз да ошол негизи керек. Буну бир жыл деле сактасаңыз болот. Эгерде сиз ушуну мен кийинки жылы отчет берет элем десеңиз, ошого бул керек. Мисалы, ошол эле убакта бизде мурундары проблема болчу. Себептенде посольстволор, башка мамлекеттерден келген жарандар келип туруп бул жактан эч жерде кассовый чек бериши эмес да. Анан баардыгы эле таң калышып эле анан бизге официалдык түрдө кат жөнөтүшөт эле. Биз ушинтип туруп эч жерден бербеди. Суранабыз, бизге ушул чек керек. Чектер керек. Ушуну сиздер өзүңүздөр басып бересиздер, кандай кылып бересиздер. Бирок мен ушундай акчаларга мындайча айтканда соода кылдым эле, бирок чеги жок. Бирок мен өзүм барган жагымда өзүмдүн ишканама ушунун баардыгын отчет бериш керекмин. Ушуга жардам берип коесуздарбы дегенде биз жардам бере албай туруп калышыбыз да. Бүгүнкү күндө ушунун баардыгын уже түздөп, нугуна салып, элдин баардыгы бүгүнкү күндө кассовый чекти кайсы жерден сурабасын, ошол жерде уже бар. Негизи бул түшүнүк бир гана ишкерлерде эмес, биздин салыкчылардан ушул кассовый чек кече эле кирди деген ойдо болушуп атат да. Негизи бул башынан эле бар болчу, бирок эч жерде колдонбогонго баардыгы, мындайча айтканда, салыкчылар көпчүлүк түрдө салыкчыларыбыз кассовый чекке маани бериши эмес да. Мамлекет негизи эле салыктын эсебинен жашайт эмеспи? Мына жөлөк пулдар, пособиялар негизи элечи. Анан ошону ар бир жаранга ушу түшүндүрүүгө кандай аракеттерди кылса болот? Сиздердин инспекторлор кандай иштерди жүргүзүп атат? Ошону дагы айтсаңыз. Эми мен бул жерде биздин жарандардан суранып кетет элем. Себептенде ушул сиздер чек талап кылып ушунчалык патриоттуулукту көргөзөбүз десеңиздер, биздин жарандар ушул чек талап кылыш керек. Баскан турган жеринде чек талап кылган болсо, ошондо биздин казынага салык түрүндө бүт төлөмдөр түшүп, салык төлөмдөр. Ошонун негизинде анан мамлекет күчтөнөт. Менмин деген, мисалы, Араб Эмираттары болбосун, менмин деген Орусия мамлекеттер, Америка мамлекеттер, ушулардын эң негизги булагы бул салык булагы болунат да. Анан жанагындай кирешелер, нефтиден, газдан түшкөн кирешелердин баардыгы булар эми кошумча, мындайча айтканда, керектөөчү акча болуп эсептелинет. Бирок негизги булак ар бир мамлекеттики бул салык жагынан кетет. Эгерде биздикинде бүгүн оор болуп атат десе, бүт башка мамлекеттерде бүгүнкү күндө 51%. 51%дан даже жогору мамлекеттер бар бүгүнкү күндө салык. Эң эле мен бүгүнкү күндө айта алам, бүгүнкү күндө мына жакынкы биздин коңшу мамлекеттер, мына Европа, ушулардын баардыгына салыштырмалуу эң ылдыйкы төмөнкү салыктын пайыздары бул Кыргызстанда. Бир дагы мына жаныбызда коңшу мамлекеттерде да ушунун баардыгы бүгүнкү күндө бизге караганда жогору. Бирок ошондодан биз былтыр 2 эсе көп, мындайча айтканда, чогултканга үлгүрдүк.
23 жылы мына биринчи кварталдан ушундай темп роста менен кетип атабыз. Бунун баардыгы бул эң биринчи түпкү кассалык чектердин талабы. Мына былтыркы жылы биз лотерея ойноттук. Ушундан биздин бизнесмендердин атынан ойнотулгандан, то есть призовой фондду толугу менен бизнес өздөрү чыгарып берди. Өздөрү чыгарып, өздөрү суранып, ушунун баардыгын бизге коюп бериңиздер депчи. Биз ушунун баарын аткардык. Ушунун натыйжасын көргөндөн кийин мына быйылкы жылдын эсебинен Кабминдин чечими менен бүгүнкү күндө 200 миллион сом акча бөлүндү призовой фондко. Бул бир 20 машина электромобиль, 20 электромобиль коюлуп атат. Ошол эле убакта 10 батир, ошонун баардыгын, андан сырткары бир 300 ноутбук, 1000 iPhone, 1000 дагы башка телефондор, ушуга окшогон призовой фонддорду биз буюрса быйылкы жылдын эсебинде ушунун баарын ойнотуп, ушунун эң негизги биздин, мындайча айтканда, эң негизгиси биздин элди ушул кассовый чектерге үйрөтүү. Чек талап кылып байга утуп ал деген жана лотереяңыздарда айтып атасыздар да, негизи эле. Былтыркы жылы дагы ойнотулган бир алгачкы жолучу. Анын жыйынтыгы кандай болду? Ошону да айтсаңыз. Ушунун жыйынтыгына көрүп атасыздар, деген 156% темп. Бул деген аябай чоң акча. Эгерде 156 миң сом, 156 миллиард акча топтоп алдык да былтыркы жылдын эсебинен. Бул деген мисалга 20-жылдыкын алсак 80 миллиард болчу да. На 22-жылы биз уже 156 миллиардын, то есть практически 2 эсе көтөрүп атабыз. Бул 2 эсе көтөргөндүгү ушул лотереялардан аябай чоң салым бар да. Себептен ушул лотереянын артынан биз ишкерлердин, мындайча айтканда, көмүскөдө калып кетип аткан акчаларын чыгарганга аракет жасадык да. Ушул лотереянын, мындайча айтканда, кассовый аппараттарын 3 эсе көбөйттүк. Мисалы 17 миңден 56-га көбөйттүк да. Ошондо биз ушинтип чогултуп алдык. Эгерде азыр биз быйылкы жылдын эсебинде мына 23-жылдын 4-кварталынан биз ойлоп атабыз ушул санды 100 миңге жеткизебиз деп атабыз да. Контролдук кассалык машиналар. Жакшы, Алтынбек мырза, өзүңүз айтып калдыңыз ушул лотерея боюнча. Анан негизи эле бул лотереянын шарттары кандай? Анан акция канча этап менен уланат? Кайсы күндөргө белгиленген? Негизи бул лотерея биз ар бир кварталда ойноттурайлы десек бир аз мындай кыйынчылыктар болуп калат экен. Себептен аябай чоң аппарат буга иштеш керек экен да. То есть биздин көп кишилерибиз ушул лотерея жака оора болуп калышат экен. Ошон үчүн биз 2 этап жасайлы дедик. Бул 1-июлда биринчи этабы болот. Ошондо так ушул призовой фонддун жарымын ойнотобуз деп атабыз. И 31 декабрда ушунун баардыгын буюрса экинчи этап 23-жылдын толугу менен жабабыз деп атабыз да. 2 этап менен болот. Лотереяга 200 миллион сом акча каражатын Кабмин менен бөлүнгөн. Ушунун баарын азыр эгерде мисалы келтирип кетсек, бул призовой фонд ноутбук 300 ноутбукта ойнотобуз. Dyson деген фендерден 40ты, смартфон Xiaomi 1000ди, батир 10 батир, электромобиль 20 электромобиль, iPhone 14 1000ди. Ошолордун баардын Дубайга путевкалар бар. Бир 2 кишилик 6 путевка ойноттуруп атабыз. Ушулардын баарын мен ойлойм, бул өтө мындай чоң призовой фонд. Себептен мамлекеттин атынан буга чейин 30 жылда бир дагы мындай чоң призовой фонд ойнотулган эмес да. Бунун бирден бир болуп туруп,
Биз быйылкы жылы ушундай призовой фонд менен алып чыгып атабыз. Биз ойлойбуз бул натыйжасын жакшы берет деп. Жакшы айтып калдыңыз. Мына салык кызматы ушу санарип боюнча долбоор баштаган. Азыркы күндө ал кандай жыйынтык берип жатат? Санарип негизи бүгүнкү күндө эгерде биз айтып кетсек, бүгүнкү күндө практически бүт бардыгын биз санариптештирип атабыз да. Ар бир мындайча айтканда салык бүгүнкү күндө бизде уже санариптештирилип калган. Ошол эле учурда биздин ишкерлерибизге толугу менен санарип жагынан толугу менен камсыз кылдык деп айтсак болот. Себеби дегенде ар бир ишкерибиз бизде салык кызматына келбей туруп салыктарды отчетторун тапшырганга, ошол эле учурда салык кызматына келбей туруп төлөгөнгө ушунун баарынын шарттарын түзүп бердик да. Эгерде келген учурдадан биз бүт бардыгын бул ишкерлердин терезеси бар. Ошол терезесине кирсе бүт бардыгы бар. Анан эгер ошол терезесинден суроосу болсо да суроосун жазса, ошол жерден жооп бергенге бүгүнкү күндө салык кызматы мүмкүнчүлүгү бар да. Ошондуктан ушул бул санариптештирүү bunun бардыгын албетте бир гана салыкчылар эмес, бул биздин мына өзүңүздөр билесиздер, президент өзү былтыры митингтерге чейин чыгып, мына быйылдан нарынга барып, ошол жерде бүт түшүндүрмө жүргүзүп, түшүндүргөнгө аракет кылып атат. Ушунун бардыгы бул ошол биздин жетекчилердин мындай чоң салымы да. Bunun эгерде ушундай мындайча айтканда бизге көмөктөшпөгөндө, ушунчалык акчаларды бөлүшпөгөндө, ушул кассалык аппараттарга канча митингтер болду, ошолорго дан бүт бардыгын туура түшүнүк менен келген үчүн бүгүнкү күндө биз мындайча айтканда оңой менен чогултуп атабыз да. Ошол үчүн бул мындай бир эле салыкчылар десек болбойт, бунун артында аябай мамлекеттин ар бир министри, ар бир вице-премьери, ар бир Кабмин, председатель кабинета министров, ГКМБ, прокуратура, президент, председатель кабинета министров, ушулардын бардыгы бирге жардам берген үчүн ушулардын бардыгын мен ойлойм жетишип атабыз да. Себептен ар бир орган бүгүнкү күндө бизге мындай көмөктөшүп, жардам берип, кандай маалымат керек болсо биз бүгүнкү күндө мына белгилеп кетиш керек кадастровый службадан, ГРСтен бүт бардык мамлекеттик кандай услугалар болсо, ошолордун бардыгы бизге автоматтык түрдө бүгүнкү күндө түшөт да. Чоң рахмат сизге. Мына азыр биздин көрүүчүлөрдөн дагы суроолор келиптир. Машиналар менен турак жайга салык төлөө кандай талаптар менен аткарылып жатат дейт. Ошону айта кетсеңиз. Кандай машиналар менен? Унаалар менен турак жайларга салык кандай талаптар менен жүрүп жатат дейт. Бунун бардыгына мисалы бүгүнкү күндө эгерде сиз машина сатып алып, ошону сатып алып туруп, эгерде машина сатып алгандан кийин сиз жылына объемуна карап салык төлөйсүз. Мына биз азыр да даярдап атабыз. Председатель кабинета министров Акылбек Усенбекович тапшырма бизге берген машиналардын объему чоңдордукун, жылы жаңылардыкын салыгын көбүрөөк кылгыла депчи. Ошонун үстүнөн иштеп атабыз. Мына бүгүнкү күндө бир эле ушул салык транспорттук. Эмне үчүн ошо эски менен жаңынын айырмасы, эмне үчүн салыгы кымбат болот, ошону түшүнүп койсоңуз. Бүгүнкү күндө бул кымбат эмес, ошол эле мурунку эле боюнча төлөшүп атат. Болгону мурундары эч ким төлөчү эмес да. Бүгүнкү күндө биз бардыгын төлөгөнгө чакырып атабыз да. Мисалга айтсак, кээ бир кишилер келип атат, мына 6 жылдан бери төлөбөй жүргөн экен. Мына азыр эми келип туруп төлөшүп атат. Ушунун бардыгын санарип жактан бизге уже жардам берип атат да. Ошол эле УНА, кадастр бизге бүгүнкү күндө толугу менен өзүнүн базасын беришти. Биз ошонун негизинде бүгүнкү күндө
обработка кылып баардан чакырып атабыз. Урматтуу теле көрүүчүлөр, түз эфирде актуалдуу маек көрсөтүүсү болуп атат. Бүгүн бизде конокто мамлекеттик салык кызматынын төрагасы Алтынбек Каныбекович бар. Эгерде сиздердин сурооңуздар болсо 0507 77 00 70 аркылуу телефон номер аркылуу байланышсаңыздар болот. Кийинки суроого өтсөк, мына көрүүчүлөрдөн суроо келиптир. Акысыз кийим ККМ аппараттары кандай негизде акысыз берилет дейт. Негизи мына 20 миңге акча бүгүнкү күндө бөлүнгөн кабинет министрликтеринин тарабынан. Жакынкы арада биз тендер өткөзөбүз. Ошол тендерди өткөзгөндөн кийин бүт бардык эле ишкерлерге ким заявление таштаган болсо, ошолордун бардыгына бүгүнкү күндө биз таратып атабыз да. Биздин атайын өзүбүздүн жерлердеги салыкчыларыбыз заявленияларды алып, ошол заявлениялардын негизинде баарына таратып атабыз. Андай бир критерий деле жок да. Жакшы, мына Алтынбек Каныбекович негизи эле Бишкек шаарындагы сиз айткандай ошо гипермаркеттерде көбүнчө салык чек берилет да, майда дүкөндөрдө чек берилбейт. Ал эми аймактарда деле чек берилбей эле жүрөт го. Мына көрүүчүлөрүбүздөн да суроо келиптир. Аймактарда кассалык чектерге беришпейт. Бул боюнча кимге кайрылсак болот дейт. Сиздердин ыкчам номери барбы? Кимге кайрылып түз байланыша алышат? Бул боюнча биздин ыкчам номерлерибиз бар. Сайтыбыздан көрсөңүздөр болот. Бул биринчи, экинчиси, эгерде сиздер лотереяда катышып аткан болсоңуз, ушул лотереяда бизде атайын бир бөлүк бар. Ошол бөлүгүнө кирип туруп өзүңүздөрдүн арызыңыздарды чыдап койсоңуздар болот. То есть чек бербейт же ошол адрес, магазиндин адресин толугу менен жазып туруп бизге жөнөтүп берсеңиздер, качан эмне соода кылганыңыздардын. Ошолордун баарын бизге жөнөтсөңүздөр, сиздер менен байланышып салыкчылар ошол жерден толугу менен чек бердиртип, мындайча айтканда, закондук жолго салып коюшат. Кийинки суроо, мына сиз өзүңүз айтып калдыңыз, ошо сайт аркылуу байланышса болот депчи. Негизи эле аймактарда көпчүлүк адамдар сайт деле колдонбойт да. Ыкчам кыска номерларыңыздар жокпу? Ыкчам азыр айткандайсызбы? Азыр жанымда жок экен, бирок мен азыр мен ойлойм сиздерге ушул номерибизди берип койсок, ошону колдонсоңуздар. Негизи ошол ар бир лотереяга катышкан кишилер, айтып кетпедимби, лотереяны катышкан ошол программанын ичинде бар да, бүт номерлер. Ошол жака эле кирип туруп эле, уюлдук телефон баарында эле бар да. Анан ошол жерден эле элдин баардыгы кайрылса болот да. Мына Кыргызстанда бир катар чет эл компаниялар Google салыгын төлөшөт да. Негизи эле чет эл компаниялар ошо Кыргызстандын ата мекендик компаниялар менен салыгынын айырмасы канча, анан кандай жеңилдиктер каралган? Ошону да айтып берсеңиз. Бүгүнкү күндө бизде ушул биз мына былтыр салык кодексин киргизип атканыбыздан ушул Google налог боюнча жаңы кодекске киргизген болчубуз. Ошол боюнча мына бүгүнкү күндө 39 компаниядан ашык регистрация болушкан. Эгерде ошол төлөмдөрүн эсептесек, бул 22-жылы бизде Google налог боюнча 85 миллион акча түштү. Эгерде быйылкы жылдыкын алсак, биз американский посольство менен сүйлөшүү жүргүздүк. Биз Америкага толугу менен баардыгына каттар жөнөттүк. Facebook, YouTube, ушулардын баарын, Instagram, биздегилер баардыгы колдонуп атпайбы? Анан ошолордун баардыгы бүгүнкү күнгө чейин салык төлөгөн эмес. Бирок биз бүгүнкү күндө баарынан официалдык түрдө кат жөнөттүк. Биздин Америкадагы посольстводан кайрылып, ал посольстволорубузда бүгүнкү күндө бүт ишкерлерге, Америкада отурган ишкерлердин баардыгынын кайрылуу каттарын жөнөтүшкөн. Мен ойлойм жакынкы арада ушул бир ай болду Google налог, то есть Google компаниясы регистрация турду уже. Значит, уже жакын арада төлөй башташат. Ошол эле убакта Facebook, ушунун баардыгынан
жакын арада уже төлөп башташат деп негизи эле ошо салык кызматында ошо айрым инспекторлор тарабынан ошо мыйзамсыз иш алып баргандар бар да. Анан ошолорго сиздер кандай чара көрөсүздөр жана кадр маселеси кандай болуп атат? Ошондой эле көрүүчүлөрдөн да сурап элиптир. Ошо салык тармагына кантип жумушка орношсок болот? Кандай кабыл аласыздар деп? Негизи биз конкурс жарыялайбыз. Быйылкы жылдын эсебинен эгерде алсак уже 30 киши мына быйылкы эле жылы алсак 30 кишини жумуштан четтеттик да. Ушунун баардыгы эмне себептен болуп атат? Себептен булар жана барып бүт эле бар жоон мен айтпайм коррупция кылып салышкан, бирок көп жерлерде бизде толугу менен ишкерлер салыктар төлөбөй жүрүшкөн. Ошолорду биз эгерде ошонун баарын байкап атып, анализдеп атып туруп, кайсы жерде кайсы ишкер төлөгөн эмес, ошого ким себепкер болгон, ошону ким караш керек болчу, ошол инспекторлорду чакырып, служебный расследование. Бул ККМ коюлганга чейин, Жок, бул мына 22 бою бул ККМ коюлуп атат. Ошол эле учурда биздин өзүбүздүн мындайча айтканда салыкчыларыбыз мындай мурунку режимден кете алышпайгандарды биз бирден четтетип атабыз да. Сиз айткандай ушундай факты бар да. Ушул былтыр ушу ККМге негизи 8 000 сом салык төлөш керек болчу экен, бир ишкер айымыбызга кайрылган. Ошо сиздердин салыкчылар келип, акча каражатты биздин өзүбүзгө бериңиздер, биз болсо ККМди алып салабыз деп дагы сунуштайт экен да. Ошолорго мындай вот ошол ошондорду биз эгер байкап, эгер билип калчу болсок, ушунун баарын четтетип атабыз да. Четтетип, мына бүгүнкү күндө салык системасында толугу менен мисалга алсак, мына Октябрь районунда биз пилоттук кылып туруп жалаң жаш балдарды алдык. Жаңы окуусун бүтүргөн балдарды алдык. Ошондо да таппай кадр маселеси аябай эле мындай орчундуу болуп турат да бүгүнкү күндө. Себептегенде эгерде мисалга келтирип кетсек, мен 25 кишини тапкыла Октябрь районунун мамлекеттик кызматта такыр иштебеген десем, таппай калышты. Андан кийин бир жума издештирип, андан кийин кайра макул мамлекеттик кызматта иштешкендер, бирок салыкта иштебегендер деп ошондо араңдап 20 киши таптык да бүгүнкү күндө. Ошон үчүн бүгүнкү күндө бизде кадрдык мындайча айтканда маселе бар да. Ошон үчүн биз жакын арада да конкурс жарыялайбыз. Буну бизде кайра эле ошол сайтка кирсеңиздер, ошол сайтта отдел кадрдын телефондору бар. Ошол телефондорго чалып билип турсаңыздар болот. Мына жакын арада да кайра ошол конкурс объявлять этебиз. Ошондо баардык жаштарды бүгүнкү күндө мен чакырып кетет элем. Документтерин тапшырып, образованиясы экономика жаатында болгондордун баардыгын биз бүгүнкү күндө жумушка алганга даярбыз да. Себептен аябай көп вакансия жерлерибиз да бар болуп атат. Бүгүнкү күндө эгерде карап көрсөк, мындайча айтканда жаштарды алып келсек, ошол жактан бизге мындай аябай эле жеңилдик болуп атат да. Жаштар компьютерди да тездик менен өздөштүрүшөт экен. Жеңилирээк да болот экен. Ошонун баардыгы мындайча айтканда жардам берип атат. Биз пилот кылып өткөздүк. Октябрьский райондон балдар баардыгы аябай жакшы иштеп беришти. Жаңы келген балдар биринчи келгенде өзүнүн удостоверениясын көргөзө албай, дүкөндөргө кире албай, башында мындай тартынчаак, уялчаак болуп атса, бүгүнкү күндө уже үйрөнүшүп, мына жакшы көргөзүлүштөрдү көргөзүшүп атат да. Сиз ошо айтып калдыңыз, жаштар жумушка алабыз деп, айлык маянасы орточо эсеп менен канча болуп атат? Мен сиздерге мындай, эгерде инспектор жактан айтсак, бүгүнкү күндө инспекторубуз мисалы буга чейин 10 000 сом алчу 21-жылга чейин. Андан кийин 21-жылга чейин 10 000 сомдон алса, бүгүнкү күндө уже ал инспекторлор эң эле аз алдык деген 30 000 алышып атат да.
Айынан бул мындайча айтканда 3 эсе чоңойду. Ошол үчүн талапты да күчөтүп, ошол үчүн ошол инспекторлордон бүгүнкү күндө сураганга да акыңда болот экен. Анан 10 000 сом айлык отурса, жумуш талап кылыш да кыйыныраак экен. Мына көрүүчүлөрдөн да суроо келиптир. Грузияда машина алып келе жатканбыз, кошумча салык төлөйбүзбү дейт. Эгерде буну өзүңүздөргө машинаны алып келетсаңыз, анда төлөбөйсүздөр. Бул эгер ал эми алып сатуучулук жолго болсо, анда төлөп каласыздар. Ошол инвойстейт. Грузиядан канчага алсаңыздар, ошол баадан мындайча айтканда төлөгөнгө туура келет. Себептен сиз уже ишкерликти алып кетип атасыз да. Ооба. Рахмат Алтыбек Каныбекович, биздин студиябызга келип кene маек коюп бергениңиз үчүн чоң рахмат айтабыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин түз эфир аягына чыкты. Бүгүн бизде конокто мамлекеттик салык кызматынын төрагасы Алтынбек Каныбекович болду. Кийинки көрсөтүүгө чейин сак саламатта туруңуздар. Урматтуу 7 каналдын көрүүчүлөрү, телеканалдын санариптик толкун таратуу станциялары башка толкунга которулганына байланыштуу биздин каналдын жайгашуу тартиби өзгөрүлдү.